Чыгарма менен өзүбүздүн эле жергебизден чыккан албетте таланттуу азыркы учурда бир мезгилде Баткенде Өктөм Крутой деп аташчу эле. Негизи эле эл айтса бекеринен айтпайт экен. Өктөм Крутой деп менимче бул Игорь Крутойго салыштырып айтышкан болсо керек. Учурда чынында эле атына заты жарашып Өктөм Крутой болуп, көптөгөн белгилүү жылдыздардын ырларына оон жаратып аранжировкаларды жасап жүргөн биздин Өктөм Сапарбек уулунун аткаруусундагы жагымдуу чыгарманы уктуңуздар. Биз болсо кезекте акустика программасы. Албетте бүгүнкү программада сиздер жалаң гана жандуу үн менен жүрөктөн чыккан ырларды жүрөгүңүзгө жакын уга аласыз. Ал гана эмес, сиздер өзүңүзгө жаккан ырды биздин коногубуздан суранып, албетте аны кошо ырдай аласыз. Демек, бүгүн биздин студиябызда Динмухамед Тайлаков деген жигит жөнүндө уктуңуздар беле. Саламатсыңбы, Динмухамед? Саламатсыздарбы, жакшысыздарбы? Кош келипсиң. Кош келдик, рахмат. Негизи эле жай мезгили ысык болгону менен аябай берекелүү, Динмухамед. Мага аябай жагат, анткени мына ушундай биздин баардык жаштар, таланттуу, күчтүү жаштарыбыз баары шаарда да, албетте Борбордо. Ата энесине келип, өрүк кургатканча жакы эс алууда жүрүшөт. Ысыкта анан кийин аларды албетте биз студиябызга чакырып, мына ушундай силердин талантыңарды элге жеткирели деп чакырабыз. Бүгүнкү программабыздын максаты да ушундай. Демек, кош келипсиң, Динмухамед. Кош келдик, рахмат, кош болуңуздар. Динмухамед, айтып берсең, акыркы мезгилде каерде окуп атасың? Кичинекейиңден эле билебиз сени Баткенде жакшынакай болуп аккордеонду созонто чертип ырдап жүрчү элең. Мына ушун Динмухамед азыр жакшынакай келишке кийин жигит болуп калды. Күйөө бала да боло турган болуп калды. Карап көрүңүздөр дегендей. Рахмат, мен азыркы учурда Бишкекте Каалый Малдыбасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясында элдик аспаптар бөлүмүнүн 4-курсунун студенти болдум буюрса. Азаматсың. Негизи эле музыка жаатында сен Баткенде канчанчы класстан баштап окуп баштадың? Баткенде 5-класстан окуй баштадым. Демек, музыка билим алып атканыңа азыр элестет. 5-класстан баштап окусаң 5 жыл, андан кийин Ниязалда 4 жыл, азыр 4 жыл болгондо 13 жылдан бери. 13 жылдан бери окуп атам буюрса. Мына ушундай 13 жылдык Динмухамеддин окуган үзүрүн бүгүн сиздер сынасаңыздар болот. Динмухамед даяр. Азырынча сиздердин суроолоруңуздар түшкөнчө Динмухамед өзүңө жаккан бир ырдан созолонтсоң, андан кийин угармандардан келген. Келиңиздер, анда мен Майрамбек Осмонов агабыздын Сезим деген чыгармасын аткарып берейин. Азыр эң хайп болуп аткан, баарынын жүрөгүнө элеген. Bugün men seni istedim, Joluksam aytıp berem sebeplerim. Jaştığım ketki çektim, ömrüm öptü çöktüm. Bul sezim baba suday gerek dedim. Bul sezim baba suday gerek dedim. Bale. Bilbeymin kaydan seni tabarımdı. Bildirip koyson bolun ay kabarımdı. Göz dalbay tik desem de, ırcazı bütmösem de, sağındım caru gerim camalımdı. Sağındım caru gerim camalımdı. Örttödün жүрөгүмдүн бар жогун, жолу бар кантебаны дарылону. Айыкпайм башкалардан, жок калды башкаргам. Билемин сенден бөлөк дар жогун,
жамалыңды. Браво! Браво! Кол чабыңыз. Дали кандай гана бактылуумун. Ардактуу радио көрөрмөндөр, чындап эле мен аябай бактылуумун. Мына ушундай жан эргиткен жагымдуу чыгарманы чын эле сонун аткардың. Динмухамед, мен сени кичинекейиңден эле ырдаганыңды билем. Анда деле жакшы ырдайт элең, бирок азыркы учурда мына 13 жылдан бери алып аткан музыкалык сабатыңдын үзүрү бар. Рахмат чоң. Шүкүрбек Кадиров жазып атат: саламатсыздарбы? Салам радиосунун үнү өчпөй. Кыргыз жеринде жаңыра берсин дейт. Рахмат сизге, бул агабыздын таланты ташкындай берсин. Эгер мүмкүн болсо, Ибрагим Жунусовдун Алтын апа деген ырын аткарып берсинчи деп жазып атат. Ибрагим Жунусовдун Алтын апа кайсы болду экен? Ошол болсо керек да. Ырдап көрөлүк. Апажы. Анда келиңиздер. Мен азыркы учурда хит болуп аткан Апакем деген чыгарманы аткарып берейин. Сөзү Баян Ахматов агабызга таандык, обону Кубаныч Алиев деген агабызга таандык. Апакем деген чыгарманы аткарып берейин. Ошо байке сураныч боюнча. Шүкүрбек мырза, сиз үчүн анда баардык эле апаларга. Oynotup bizdi cedeni, Orutpay baktım böpölüm, Kalkalayt benim camalım, Karızmın sizge gezelim. Kaygımdı tarttın teni selip, Karızlar kim var mençelim, Çük bolgon günüm estesem, Çürögüm mor töykölüm. Alamdı nurga bölöysün, Ak köynök giysen köykölüm. Alamda bir dana yalzat, Acarlığın emesin çelim. Sapa sençeli. Ümüttün odun candırgan, için bayram şangılgan. Ömürgö bizdin alıp gelgen eneler üçün can kurman. Kaygımdı tarttın teni selip, Karızlar kim var mençelik, Çük bolgon günüm estesem, Çürögüm ortasın. Alamdı nurga bölöysün, Ak köynök giysen köykölüm. Alamda bir dana yalzat, Acarlığın emesin çelik. Sulu mesapa sençelik. Ömürde kança arman var, Özün var demek bayram var. Değiştip senin tabanın, Bilgilip aytkan paygambar. Kaygımdı tarttın teni selip, Karızlar kim var mençelik, Çük bolgon günüm estesem, Çürögüm mor töykölüm. Alamdı nurga bölöysün, Ak köynök giysen köykölüm. Alamda bir dana yalzat, Acarlığın emesin çelik. Sulu mesapa sençelik.
Браво. Азаматсың. Рахмат, ар бир жандын ата энеси аман болсун деп айтканыңыз келсин. Шүкүрбек мырза, албетте апалар дайыма эсен болсун, алар дайыма бар болуп көп жашасын. Анткени энеси бар адамдар эч качан картайбайт дейт. Бала бойдон жүрө эле, Динмухамед. Айтсаң, Динмухамед, негизи эле сен аккордеонго биринчи кызыгууң кайдан артты эле? Үйдө апаңырдайбы, атаңырдайбы эле дегендей. Мен негизи музыкага деген кызыгуум жок болчу. Музыкага деген кызыгың жок болду? Жок болчу. Анан өзүм апам ырдайт. Анан окутам деп музыканы школага алып барган. Өзү эле. Зордуктап эле. Мен болбойм. Мен барбайм десем деле болбой барасың дейт. Ошентип жүрүп анан барып жүрдүм. Ошондон кийин өзүм азыр бара турган болуп калгам азыр. Кайтпай калгам азыр өзүм. Сага Апам себепкер болгон. Демек апаң деле ушул сенин кичинеңден талантың бар экенине ишенип калган окшойт. Билген экен. Билген. Негизи эле сен мына кызыкпайт элем деп атпайсыңбы? Талантың бар бекен, же адам өзү сүйүш керек бекен, же аракет менен деле музыкант болсо болобу? Бирок мындай деген сөз бар. 99% эмгек, 1% талант. Ошого мен ынандым. Негизи ошондой эле экен. Сен 99% эмгек жасадың. 99% эмгек боло элек. Оны азаматсың. Саламатсыздарбы, Салам медиасы, Динмухамед, рахмат. Сонур болду. Мыкты ырларды угуп жатабыз. Үнүңүзгө береке деп жаздыр. Рахмат. Бизге кошулуңуздар жана албетте алыскы жүргөн мекендештерге арнап дагы бир өзүңө жаккан бакы ырың мага жакчы эле. Сенден сулуу деп ырдайт элең, билесиңби? Аны аккордеонду эмне ойноп баштагаңдарды калсаң, азыр эле таштап койбосоң. Ошол ырды ырдап берчи. Угармандар жаза элек азыр. Асанкалы Керимбаев атабыздын Сендей мага деген чыгармасын аябай жаңы. Жазда büçür bayları, Күздө түшкөн жалбырагын сагынбам. Сенден сулуу болсо дагы алганым, сендей мага бул дүйнөдө табылбас. Сенден сулуу болсо дагы алганым, сендей мага бул дүйнөдө табылбас. Gölgö жетпем, сулар солуп акпасам, жарга жетпем, жигит жалгыз жатпаса, кайсылыгыбызга кадалбаса карегим, бар бөлөк, бар сенден башкача. Кайсылыгыбызга кадалбасын карегим, бар бөлөк, бар сенден башкача. Динмухамед Тайлаховдун аткаруусундагы жагымдуу чыгармаларды угуп атасыздар. Радио каармандар, суроолор боюнча сурансаңыздар болот. Дарак билиң, жазда өчүр байлары, күздө түшкөн жалбырагы
азаматсың Дилмухаммед. Сонун бул ырларды уккандан кийин көптөгөн ошол сени издеп жүргөн, табылбай издеп жүргөн кыздардын да жүрөгүнө чок салдың окшойт. Дилмухаммед 13 жылдан бери мына музыканы эле сүйүп атасыңбы же бир жүрөгүңдөн бирөө жарым орун алдыбы? Келин бала таап койдуңбу дейм да качан той баштайбыз? Буюрса бар, эми баштайбыз эми буюрса. Сүйгөнгө чейин кандай элең музыкага мамилең? Сүйүүгө жолуккандан кийин кандай болду? Ага Же сен 5-класста музыканы сүйө берем баары бир. Жок, мындай музыкага болгон кандайдыр бир чыгармачылыгың күчөдүбү дейм да, сүйүү жардам бере экен же тоскоолдук кылып экен? Сүйүүнүн зыяны деле жок экен, пайдасы деле жок экен. Мына ушундай сүйүүнүн зыяны дагы пайдасы да жок экен дейт. Исабек Максутов, салам. Алыскы Москвада жүрөт. Салам сага дагы. Ден соолук, ийгиликтер менен, жакшынакай жаңылыктар менен Баткенге кел. Түмөнбай Колдошовдун досторум деген ырын ырдап берип коюңузчу дейт. Кайсылыр болду экен ал, сөздөрүнөн да жазып койсоң болот. Анан дагы бизге дагы келген угарманыбыздан бар. Азыр бизге жүрөк эмне дейт? Жылуулук дүйнө сендеги деген ырды ырдап берип койсунчу деген дагы жылуулук дүйнө сендеги ырын ырдап берсин деп жазыптыр. Жакып деген жигит экен. Анда кимисин ырдап берели биринчи? Биринчи Исабектин суроолору боюнча го, Исабектен. Досторум, Ооба, досторум деген чыгарма. Анда Исабек Максутов, досторуңузду аябай сагынган окшойсуз, Анда сиз үчүн Дилмухаммеддин аткаруусунда досторум деген чыгарма. Түмөнбай Колдошов агабыздын досторум деген чыгармасын аткарып берейин. Колдон келишинче биринчи жолу ырдап атышым. Биринчи жолу. Жар бойлоп чие тапса санап жешкен, жаш кезде шоқты кылып таяк жешкен. Таппаймын берер дүйнө досторума, тандашып жакшы кызды аяш дешкен. Досторум ыйманга жол салгылачым, досторум элде күйүп жаңгылачым. Өзгөрсүн жакшы жака тагдырыңар, өзүңөр ушул бойдон калгылачы. Өзүңөр ушул бойдон калгылачы. Сүрөшкөн күлүк болсом жарыштагы, таптаган саяпкерим алыстады. Сезине силер менен чечилчүдө, досторум турмушумдун табышмагы. Досторум ыйманга жол салгылачы, досторум элде күйүп жаңгылачы. Өзгөрсүн жакшы жака тагдырыңар, өзүңөр ушул бойдон калгылачы. Өзүңөр жап-жаш бойдон калгылачы. Азыр үмүттүн агымын, сүйүүнүн берип сиңер гүл азыгын. Силерде асылдарга кошконуна, миң ирет жаратканга ыраазымын. Досторум ыйманга жол салгылачы, досторум элде күйүп жаңгылачы. Өзгөрсүн жакшы жака тагдырыңар,
Өзүңөр ушул бойдон калгылачы, өзүңөр ушул бойдон калгылачы, өзүңөр жапжаш бойдон калгылачы. Азаматсың Динмухамед. Атам өтө өтсүн, атамдын досу өтпөсүн деген дагы бир жакшы кеп бекеринен эмес болсо керек, анткени тең туш бул өзгөчө экен. Акустика чыгарманын, программанын айырмасы мына ушундай. Биз Динмухамедке керек болсо кечээ да айткан эмесмин, бүгүнкү программага конок болосуң деп. Мындан жарым саат эле мурда чалдым. Салонго да барып үлгүргөн жок, Динмухамед. Үйгө да жеткен жок. Үйгө да жеткен жок. Улукбек жеке мен шортик менен жүрөт элем дейт. Келе бер, биз белден астын тартпайбыз. Сен жашынакай ырдап эле бересиң деп Динмухамед чакырды. Мына бул чыгарманы биринчи жолу ырдап атасыңбы? Биринчи жолу ырдап атам. Жакшы экен, жактуу, ырдап репертуарга кошуп койсоң болот экен. Угуп жүргөн, бирок ырдаган эмес экен. Азаматсың, мына ушул сенин бул баягы музыкалык сабаты бар музыканттардын айырмасы мына ошондо да. Негизи эле жандуу музыкага көз карашың азыркы учурдагы эстрада, биздин кыргыз эстрадасы, кыргыз музыкасына көз карашың кандай? Рахмат, мен түз эле көз караштамын. Негизи анан көбүнчө мен мындай жандуу үн менен ырдагандарды көбүнчө карайм, анан ошолорго ыраазымын да негизи. Жандуу үн жагат мага негизи. Өзүң ыр жаздырып көрдүңбү? Ушуга чейин альбом чыгарып же? Обондор чыгардык буюрса, анан буюрса эми вокалдан да сабагалы, анан акырындап бир жаздырып баштайбыз. Демек азыр сен баягы кээ-биркилер бар го, аябай ырдагысы келет, мисалы мага окшогон ырдагым келет, бирөө аккордеон ойноп берсе ырдайт элем дегендер, кайсыл ырды ырдайм десе ойноп бересиң да? Ойноп берем. Жакшы. Ура, албетте дейт Исабек, рахмат деп аябай терең ыраазычылыгын билдирип атат. Баракелди Азамат, куттуктайм, кут болсун, аман бол ар дайым деп жазыптыр. Рахмат, чоң Динмухамед, өнөрүң өркүндөй берсин деген сонун каалоо тилектер. Бул албетте менин Facebooктагы баракчамда жылуулук дүйнөдө сендегини чертип берсең болот. Анда ошону аткарып берейин. Сөз обону кытайлык кыргыз тууганыбыз Ишенбек Мухтар уулу деген агабыздын Жүрөк сыры деген чыгармасын аткарып берейин колдон келишинче. Ne bali? Baykamay kalsam ben seni. Yüreğim sesli arzusu. Yaşusun Mökmün seni görmesem Ömürdün sezmem Ömürdün sezmem Ömürdün sezmem tatlısun Ömürdün
tatlısun. Yaş onu sezmey tatlısun. Bravo, kol çağılar. Azamatsın. Кол чабуулар Азаматсың Динмухамед аябай сонун кол чабуулар келип атат. Супер голос дейт. Ооба, супер голостор акустика программасында Салам медиада. Албетте биздин түз эфирди бөлүшүп коюңуз досторуңузга, жакындарыңызга, алар дагы мына ушундай жандуу үн менен Динмухамеддин ырларын угууга мүмкүнчүлүк алсын. Бул нерсеге сиз себепкер болуңуз. Азамат экен го, ийгилик деп Шаира деген сулуу кызыбыз жазыптыр. Рахмат. Ооба, Азамат жигит Динмухамед дагы өзүң өтө сонун рахмат жандуу үн үчүн деп жазыптыр. Рахмат. Ар тараптан эле келип атат да жазууларчы. Кимисин окушумду да билбей калатам. Динмухамед өзүң негизи эле кандай пландарды коюп атасың азыр? Мына буюрса 1 жылда консерваторияны бүтүп өткөнсүң. Негизи эле азыр музыка менен ушул музыкант болуп келечекте үй бүлө багууга болобу? Буюрса мен 2 жылда бүтөм. Консерваторияны окуу жайды бүтөм. Анан чыгармачылык менен иштеп, ошол Бишкекте калганга аракет кылам. Маткенге келбейм деген барбы? Келим дагы. Сен эми дайыма өрүк кургаткан келгенде тутат экенбиз да. Өрүк кургаткан келип турам, анан келем негизи келем, анан чыгармачылык менен иштеп, анан негизи музыкант болуп, анан мугалим болуп иштесе дагы, анан филармония аяк биякта иштесе дагы, үй бүлө бакса дагы болот, жашоого болот негизи. Азыркы учурда ар кандай чакыруулар болуп атабы? Мисалы азыр негизи эле эң эле жакшы каражат табуу бул кыргыздын тойлору да, бул дагы өзүнчө бир сонун маданий кече да, бул да өнөрлүү адамдарсыз тойду элестетүү кыйын да, тойлорго барып. Азыр ошондой болуп калды. Тойго барабыз, негизи чакыруулар көп болот. Анан бир күндө 3-4 тойго жетишкен күндөр болот. Ар кандай болот, жетишип барып турабыз. Жакшы эле чарчабай эле барып, ал жерде кечинде келгенде ошол боюнча жатабыз. Эртең менен 12-де турабыз. Демек студенттик мезгилде эле башка калбай эле жакшы эле тойдон анан көк пакет алып кетесиң. Демек өнөрүң болсо, баягы өргө чап дегендей, жигитке 70 өнөр аздык кылат дейт. Негизи музыкадан башка дагы эмнеге кызыгасың? Музыкадан башка дагы үйдө мындай лампочка алмаштырып, лампочка электрикке кызык. Алмаштыра аласыңбы? Алмаштырам. Электрик болуп да иштеген мен. Кыздарга сен мындай реклама кылып коюн, бир эле аккордеон ойношту эмес, мык какканды билесиң. Аларды да билебиз. Электрик болуп да иштегем. Анан музыкадан сырткары архитектурага кызыгам, анан спортко кызыгам. Кайсы спорттун түрү менен машыгасың? Футбол ошондой. Футбол ойноп турасың, жакшы. Анан бокс ойноп жүрбөсүң, сахнага чыгасың да. Бокс болбойт бизде. Алмаз Атамбиев деген жигит жазып, өнөрүң өркүндөй берсин, талантыңа береке дейт. Рахмат. Кийинки негизи өзүңө жаккан кээде ырлар болот го. Өзүң эч ким жокто деле аккордеонду кармаганда эле кайсыл ырды атасың акыркы мезгилде? Мен ошол 5-класстан бери кармаган учурдан бери эле бул жактагы Зайырбек Султанов агайым, Рыспай Абдыкадыровдун ырларын үйрөтө баштаган. Ошо Абдыкадыров атабыздын ырларын көп ырдайм. Кармасам эле ошонун ырларынан баштайм. Ошону бир да аткарып берейин анда. Ооба. Рыспай Абдыкадыров атабыздын обонуна таандык Бота көз деген чыгармасын аткарып берейин. Кабыл алып коңуздар. Ой бота көз бозой сени сагынган, жылытсам дейм жүрөктөгү жалындан. Башың ийген бал сөзүңдөн таптырбай, бачың басып өтүп кеттиң жанымдан. Bacım basıp ötüp gittin canımda. Kaldım жалгыз unutulgun
sözümçö kabak çıttın göçö dildin gözünçö karabadın atçağına kılıç ayır ey halk demandın aldamçını sözünçö halk demandın aldamçını sözünçö Görgün sayın korosunan üyümü dün Gözün uğam gül karallaş önündün Ulan canım cıldız öngü cılıtılı da Uçkunlar sencak uça sündün Uçkunlar sencak uça sündün Uçkundarı sencak uça sündün Bravo. Азаматсың, Динмухамед, азаматсың. Азаттуу радио каармандар, сиздер угуп жаткан радио Салам радиосу FM 106.4 толкунда дал эле ушул мезгилде сиздер бизди Салам медиада издеп YouTube каналынан көрө аласыздар. Бизде акустика программасы жүрүп жатат. Биздин бүгүнкү программабыздын коногу Баткендин эле таланттуу жигит, учурда Бишкекте консерваториянын 4-курсунун студенти Динмухамед Талаков деген жигитибиз сиздердин суроолоруңуздар боюнча ырдап жатат. Буюрса, негизи эле сиздер бул программага конок боло аласыздар. Динмухамед апам ырдайт дедиң, сен? Буюрса, каникулда качан Бишкекке жөнөп атасыз? Буюрса 10-на чейин. 10-на чейин болсо, демек биз дагы 10-на чейин болсо аз эле убакыт калыптыр. Кийинки жумалардан буюрса апаң менен кошо эфирге чакырсак, анан апаң да жакшы көргөн ырларын даярдасын. Сөзсүз түрдө дагы акустикан конок болуп, апаңды ырдатканча ырдап дагы бир конок болосуң. Азыр болсом, негизи эле мисалы мындай жандуу аккордеондон башка дагы башка аспаптарды ойнойсуңбу? Комуз, фортепиано. Комузда жакшы эле ойноп калдыңбы же? Ойнойм, ырларды ойноп, күүлөрдү бир аз ойнойбуз. Комуз менен ырдап бересиңби же аккордеон менен ырдап же комуз менен апаң келген? Негизи аккордеон менен ырдаган жакшы көрөм. Буюрса апаң менен келгенде дагы комуз менен дагы ырдатабыз. Азыр негизи эле мисалы сен ушул убакка чейин эмнени кыялданат элең, ошол кыялың орундалдыбы, канча кадам калды дегендей, негизи сенин максатың, кыялдарың менен бөлүшсөң, азыр баратып эле ушу алтын балык тутуп алсаң да 4 күлдөнчү. Бир эле тилегиң айт десе эмне айтмаксың? Мен өзүм кыялдарым буюрса орун алып атат. Аккордеонду, музыканы жакшы билип түшүнүү мен үчүн кыял болчу. Анан ойноп, ырдоо, анан башка мамлекеттин, чет өлкөлүк мамлекеттин чыгармаларын ойноодо. Бир чыгармада ойноп бербейсиңби анда чын эле? Чыгармага бир аз аккордеон жооп бербейт. Ошон үчүн азыр ырдап турайын. Кийинкисине буюрса чыгарма ойной турган аккордеон ала келем. Ооба. Сөзсүз түрдө анда кийинки акустика программабыз буюрса келаткан жумада сөзсүз түрдө чыгарма менен. Азыр дагы бир жакшынакай ырдап берсең. Кеңиздер анда Болот Токтобаев агайыбыздын Сагынарым деген чыгармасы мага жагат. Ошону аткарып берейин. Күтпөчү сагынарым, сагынарым, саргарып калар бекер агыраңым. Жайнаган эки көзүң суу сайбасын, жаро кер мен өзүңдү, жаро кер мен өзүңдү сагынамын. Жаро кер мен өзүңдү, жаро кер мен өзүңдү сагынамын.
жарыкчылык маанилүү жана күтүү жетпек өзүңсүз мен кеттим ай муздай сынып өзүңсүз жылдызы жок өзүңсүз жылдызы жок бүркөк асман өзүңсүz жылдызы жок өзүңсүz жылдызы жок бүркөк асман келип кал дүнү жүзүн жарык кылып шолаңды нуруңдуң эч аябастан тагдырым берет жыргал зарыктырып жашаймын махабаттан жашаймын махабаттан үмүт үзбөй жашаймын махабаттан жашаймын махабаттан үмүт үзбөй Бали. Сонун мен дагы эле негизи эле радиодо иштеп ушундай сага окшогон таланттуу инсандар менен сүйлөшүп аябай мындай энергия алам да сүйүнөм дегендей. Мен ойлойм мына ушундай эле маанайды биздин угармандар дагы албетте алып атат деген ойдомун. Саламатсыздарбы? Өтө маанилүү жазылган ыр экен. Обону ырга шайкеш келет. Рахмат деп Жумабек жазыптыр. Улукбеже ырдагым келет дедиңиз эле ырдап бербейсизби дейт. Сөзсүз ырдап берем. Негизи эле кайсы ырды ырдап ойноп бербейсиңби анда? Кайсы ырды? Же мен жана жылуулук дүйнө сендегин ырдап көрсөм кайсы эмеден? до Доодон туш келеби? Дообу деп койгом мен да түшүн. Же жалжалымсың жылуулук дүйнө сендегин ырдап көрөлүк, э? Анда эмесе Жумабек сиз үчүн жана албетте жалпы эле бизди угуп көрүп аткандарга мен дагы аракет кылып ырдап көрөйүн. Дин Мухаммеддин коштоосунда мына ушундай сонун аккордеон ойногон жигит бар алдымда. Эмне үчүн ырдабайбыз? Ырдайбыз. Келиңиздер, билгендер болсо кошулабыз, э? Түз болуп отуруп турайынчы. Жылуулук дүйнө сендеги жүрөктүн кылын термеди сүйүүнү кайдан сезмекмин сүйбөсөм эгер мен сени өркүмө жоктой теңдеши көңүлдүн сүйгөн эркеси бакытты кайдан сезмекмин байкабай калсам мен сени
татпай ачуусун өтмөкмүн сени көрбөсөм жашоонун сезбей өмүрдүн сезбей сүйүүнүн сезбей татуусун өтмөкмүн сени көрбөсөм жашоонун сезбей сүйүүнүн сезбей бакыттын сезбей татуусун сүйүүнүн сезбей татуусун чоң рахмат. Чын эле ушундай сонун алдыңда аккордеон ойногон жигит болсо аябай жакшы эле ырдаганга аракет кылдым десе. Эртең менен бүгүн жакшы эле ырдадымбы? Сен аба. Рахмат. Эртең менен бизге бул жерде Салымбеков мектебинин окуучулары келди эле. Алар менен сүйлөшүп атып бир жаш бала суроо берип атпайбы? Эже, сиз ырдайсызбы өзүңүз деп. Жок, ырдабайм дедим эле. Ушул сенин шылтоң менен жылдыз болуп кетет окшойт. Браво улуг эже, сиздин да талантыңызга таазим. Рахмат, рахмат, рахмат. Жумабек, албетте сиздин сурооңуз менен болду. Анда Динмухаммед кезек сенде. Дагы өзүңө жаккан репертуарларыңдан ырдап бере берсең. Суроолоруңуздар бар, мүмкүнчүлүк бар. Өзүңүздөр көргөндөй Динмухаммед сиз суранган ырды биринчи жолу уккан эле болсо ырдоого даяр. Андыктан мүмкүнчүлүктөн пайдаланыңыздар. Анда мен сөзү Рыспай Абдыкадыров атабызга таандык. Обону Мухаммед Бектаналиев деген агабызга таандык. Жарыгым деген бир жакшы чыгарма бар. Ошону аткарып берейин. Анда эмесе кеттик. Айелең жарык асмандан ачылат көркүн баскандан жарыгым мага тигенси той жарк этип кашың какканда ай жарк этип агашыңа какканда Sensin o menin ardağım Sezimge bülük salbağım Sekedim ayçı ne kılam oy Sen üçün bütböy tarmanım ay Sen üçün bütböy tarmanım Жарыгым сағаңыр менен Жазамын иште тартымдым Түшүктө жүрүм бук болуп ой Дүйнөдө деги барсыңбы Дүйнөдө дегиле барсыңбы Түшүктө жүрүм ой бук болуп ой Dünödö degi barsınbı Dünödö degile barsınbı Dünödö degi barsınbı Jaşodo degile barsınbı Кандай гана ырлар, негизги таланттуу инсандардын айырмасы булар чындыгында өлбөс болот экен. Ал өзү бул дүйнөдө болбосо дагы алардын чыгармалыгы түгөлүк түгөнбөйт, өчпөйт, мына ушинтип жаңыланып, жашарып гана жашайт экен. Албетте, Динмухаммед, негизи канча түбөрүгүң бар? Канча өрүк кактың Келгенден бери мен келгенче же өрүктү көп калды? Түгөтүп коюшуптур. Анан неме музыкант болгондо булар манжаларын итаат кылыш керек, кара жумуш кылбаш керек деп айтат го, ошондойбу? Ал чын, биз эме болгондуктан баягы аккордеон менен же гитара ойнойбуз да биз. Чыгармаларды ойнойбуз, элдик чыгармаларды ойнойбуз, дүйнөлүк чыгармаларды ойнойбуз, классикалык. Ошолорду ойногонго өтө эмеси бар,
зыяны бар. Колдор катат кадимгидей. Жылбай калат ордунан, анан өкүнүп жүрө беребиз. Бирок кара жумуш жасайсыңбы же? Жумуш жасайбыз, бирок жасагандан кийин сөзсүз түрдө ойноп туруш керек. Жок дегенде 4 саат, 5 саат. Анан кол калыбына келип калат өзү. Чоң рахмат. Дагы бир сонун чыгарма болсун. Биздин убактыбыз да соңуна чыгып барат. Сенден дагы бир жакшынакай чыгарма. Анда мен Кадыралы Артыковдун Сүйүүгө таазим деген бир жакшынакай чыгармасы бар. Ошону аткарып берүүгө аракет кылайын. Балбылдаган көздөрүңдөн неге шола чачырай? Кызгалдактай эриңдериң сезимимди жашырай. Кызыл алма мелеп алдың кыялымды түшүмдү. Ай нөшөр болуп кусалыңдың чей батырак. Назик мукам күңдөнүп төгүп койчу күлкүмдү. Өр сунайын бир өзүңө махабатым тартуулап. Жаркыт көңүл сен эстесем чар тарабым гүл жайнап. Жалын болуп жанат жүрөк махабаттын өртүнөн. Азгырасың жан дүйнөмдү акайыңдай бүр байлап. Ай нурундай кыялымда терезеңди көпкүлөм. Жашыл жазым кышка айланат бир сүйүп кыярбай. Жок азындай жаштыгымды саргайтпачы өтүнөм. Gözlөрүмө сүрөт болуп элестериң байланып. Көрүп турам жаным сенден кайталаңгы сулулук. Коштоп келем сени жандап өмүр боюң айланып. Күнөңдөн сен бобо төгүп койчу жылуулук. Өзүң барда түндөр сулуу дүйнө сүйкүм ажайып. Өмүрүмдү бүтүн бойдон сунам саган ыргылып. Өмүрүмдү бүтүн бойдон сунам саган ыргылып. Браво, кол чабуулар. Бүгүн аябай сонун болду бүгүнкү программабыз. Сонун маанай тартууладың. Мен ойлойм, мен бул жерде канча жан дүйүндөн эригип алсам, биздин угармандар дагы, көрөрмандар дагы мына ошону алды деген ойдомун. Албетте, Динмухамед сага чоң рахмат. Мен ойлойм, кийинки жумада сөзсүз Борборго кеткичең дагы келесиң. Апаң менен сүйлөштүк, Апаң менен барып бүгүндөн баштап кайсылардарды да эми даярды айтып коеюн бир жума мурда эле, бүгүнкүдөй болбой. Сага эркин микрофон, өзүңдүн каалаган сүйүүң барбы, арманың барбы,
кубанычың барбы, арыз муңуң барбы, жеткирип алсаң болот. Мен биринчиден сиздерге рахмат. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик, жамаатыңыздарга чоң ийгилик. Ар дайым тунук эфир. Анан экинчиден кыргыз элим бар болсун. Кыргызстанда тынччылык, аманчылык болсун, токчулук, молчулук болсун. Ар дайым ушинтип элдин көңүлүн көтөрүп, ойноп күлүп жүрө берели. Рахмат сага Дилмухамед, ушундай коңгуроодон үнүң эч качан өчпөсүн, талантың ташкындай берсин. Дүйнөлүк сахналарда көрүп сыймыктанып, бул биздин Баткендин Казанек жигити деп сыймыктанып жүрөлү. Албетте сен жөнүндө жакшы жаңылыктарды, сенин жакшы чыгармаларыңды биздин каналдардан дүйнөгө тааныталы деген тилектер менен бүгүнкү акустика программасын жыйынтыктайбыз. Ардактуу радио карымдар, эгерде сиз дагы кандайдыр бир аспапта ойноп, же болбосо ойнобой эле балким таанышыңыз болсо аспап ойногон, аны жетелеп келип сен мага ойноп бересиң, мен ырдайт элем деген биздин таланттуу инсандарыбыз болсо, албетте Салам радиосунун программасына конок болууга сизде толук мүмкүнчүлүк бар. Байланыштын телефондору 771 69 05 бул Саламдын студиясындагы түз эфир WhatsApp номеру. Ошондой эле биздин Facebook'тагы Салам Медиа Баткен деген баракчага кирип, ага жазылып, ал жерге дагы өзүңүз жөнүндө карыңызды калтырып кетсеңиз болот. Бүгүнкү программанын коногу таланттуу жергебизден Баткендик өзүбүздүн жигитибиз Дилмухамед Тайлаков болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыбыз түз болсун.